Урматтуу мекендештер, сиздер менен кайрадан мен Акжол Абдукеримов, эл аралык коргоо көмөктөшүү борборунун координатору. Бүгүнкү биздин чыгарылышта Россияга баруунун кийинки баскычтары жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Бүгүн мен сиздерге миграциялык карта жөнүндө кеңирээк айтып берем. Миграциялык карта чек арага кирип баратканда, чек арадан өтүп баратканда, чек арачылар тарабынан же болбосо поезд менен же самолет менен кетип аткан болсоңуздар, борт проводниктер тарабынан акысыз таркатылат. Миграциялык картаны толтуруш керек. Толтуруп атканда туура, так, катасыз көңүл буруп толтурушуңуздар керек. Ошо аты жөнүңүздөрдү жазасыздар, туулган датаңыздарды жазасыздар, жынысыңарды көрсөтүп, гражданствоңузду көрсөтөсүздөр, паспортуңуздун номерин жазасыздар. Анан кийинки эң маанилүү нерсе бул цель визита. Цель визита бул кыргызча айтканда баруунун максаты. Баруунун максатында работа деп туруп көрсөтүшүңүздөр керек. Жумуш. Кыргызча айтканда ошо жумушту көрсөтпөй башка нерсени көрсөтө турган болсоңуз, ал жака баргандан кийин жумуш аткара албай каласыздар. Бул цель визитаны Россияга киргенден кийин өзгөртүүгө болбойт. Ошондуктан кайрадан Россиядан чыгып, кайрадан кириш керек болот да. Ошондуктан кирип көңүл коюп, ушуну унутпаңыздар. Ошо эң негизгиси цель визита. Миграциялык карта эки бөлүктөн турат. А бөлүгү жана Б бөлүгү. А бөлүгү бул чек арачыга калтырылат, а Б бөлүгү болсо сиздер менен кошо кетет, аны жоготпошуңуздар керек. Миграциялык картаны толтургандан кийин ошо Россия Федерациясына киресиздер. Эгер кокус миграциялык картаны жоготуп алган болсоңуздар, андай случайлар болуп калышы мүмкүн. Анда сиздер ошол жаныңыздагы МВДнын миграция суроолору боюнча башкармалыгына барып кайрылышыңыздар керек. Биздин жалпак тил менен айтканда ошо ФМСке барып кайрылышыңыздар керек. Кайрылганыңыздарда паспортуңуздарды алып аласыздар жана кирип аткан билетиңиздерди алып алышыңыздар керек. 3 күндүн ичинде. 3 күндүн ичинде барып кайрылып, ушу жоготуп алдым деп арыз менен кайрыласыздар жана сиздерге дубликатты ошол жерде миграциялык картаңыздын дубликатын сиздерге бериш керек. Бул бериле турган дубликат бул дагы акысыз берилет. Ошондуктан кирип аткан билетиңиздерди жоготпоңуздарды айтып кетем. Жоготпоңуздар, өгүт жүрбеңиздер, ошо аны сактап калышыңыз керек. Дагы бир нерсе, эгер биздин көп ушундай случайлар болот, миграциялык картасы жок, миграциялык картасын жоготуп алган жана бир кандайдыр бир посредниктердин жардамы менен бир фальшивый миграционный картаны жасатып алган. Эгер мындай текшерүү учурунда полиция текшере турган болсо, мындай фальшивый миграционный картаны дароо эле алар аныктап коюшат. Полициясы ал эми жоопкерчилик болсо административный штраф 7000 рубль жана депортация. То есть же орусча айтканда административное выдворение. Бул учурда Россияга кирүүнү 5 жылга чейин тыюу салынат. Ушул миграциялык карта жөнүндө кыскача маалымат ушул. Эгер суроолоруңуздар болсо, обязательно комментарийлерге жазыңыздар. Жаккан болсо жакты деген лайкты көп басып коюңуздар. Жакшы.